Достор, азыр замандын эң бир орчундуу маселелеринин бири бул монополия. Монополия дегенде көп адамдар ар түрдүү түшүнөт. Бирөө акчаны эстейт, бирөө дагы бир нерсени. Биз мугалим адам болгондуктан биз ошол билимди алып туруп, башкаларга билимди бөлүшпөгөн адамдарды биз ошо монополия создавать этти деп түшүнөбүз. Негизи эле биздин эле түшүнүк эмес, бул жалпы түшүнүк ошондой. Өзү кимдир бирөөнү себепчи болуп үйрөнгөндөн кийин кайра бирөөгө үйрөтүшкө келгенде негедир үйрөткүсү келбей калган, мен ойлойм, бул жакшы сапат эмес. Негизи буну мындай динге карай турган болсок, себеби биз баарыбыз төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин дин тутунабыз, акыретке ишенебиз, эртең бейиш тозок бар экенине ишенебиз. Төрөлгөндө эле балага жана азан айтылат, комат айтылат, ат коюлат, анга атап акыйка кылынат, аны отургузулат эркек киши болсо. Анан кийин ал үйлөнөт, никеси кыйылат, өлсө жаназа окулат. Баардык жерде мусулман болуп келет дагы. Именно амалдарга, ошол алдына көрүнүп турган кичинекей акчага келгенде ошо мусулманчылыкты жыйнаштырып коет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан мечитке киргенде ар түрдүү жааматтар ар түрдүү амал кылып аткан болот эле. Бир жаамат окутуп аткан, бир жаамат окуп аткан, ал эми бир жаамат окуп үйрөнүп, кайра эле ошону окутуп аткан жааматка барып кошулат эле. Демек, бул өзүң үйрөнгөн нерсени кайра үйрөтүү бул сүннөт. Ошол сүннөт амалды кылсаңыздар, канчалаган соопторго ээ болосуздар, акыретиңиздер курулат. Мен айтайын дегеним, азыр мынакей биз көптөн бери мисалы кыргыз тилинде, мынакей орусча контент көп болгон үчүн биз орусчаны биздин балдар жакшы түшүнбөгөн үчүн кыргыз тилинде аябай көп контенттер тартабыз. Анан кийин ошол көп балдар мага кайрылат. Агай, сизге окшоп сабак берип баштасак баары андай сырларды ачпа, антпе, бунтпе деп аябай көп тоскоолдуктар болуп атат. Сизде кандай болуп атат дейт. Менде дагы бул нерсени жаңы окутуп, үйрөтүп баштаганда бул нерселерди биз 10 жыл убактыбыз кеткен, 5 жыл убактыбыз кеткен, эч кимге айтпагын, өзү үйрөнүп алсын. Дагы ошол сыяктуу фразаларды аябай көп айтышкан, каргаган, көп адам мени кыркы берген, мамиле кылбай койгон. Аларды айтып берсем, ушундай болобу бизде деп баары таң калат да. Мен кече жакында дагы жакшы бир таанышым бир окуяны айтып берди. Ошол окуядан кийин ошол видеону тартышка мажбур болуп атам. Ким кандайдыр бир өнөрдү үйрөндү, төрөлгөндө ал өнөрү жок эле. Кандайдыр бир адамдар менен, кандайдыр бир себептер менен ошол нерсени үйрөнүп, ошол нерсени атынан нан табып жеп калгандан кийин башкаларга үйрөткөнү келгенде, аны эч кимге үйрөтпөй, мага гана келсин, мен өзүм кылып берем деген адам, бул монополия болуп эсептелет да, бул арам. Эми ар ким өзүнүн жашоосун өзү билет, өтөгүн төргө билет дегенде, эми ар бир адам өзү билет. Бирок мен мындай адамдарды патриотизмге чакырат элем. Өзүңдүн жериңдеги, өзүңдүн жердештериң сен үйрөтпөсөң деле заграницага барып окуп үйрөнүп келет. Ошону өзүңдүн тилиңде, өзүңдүн жериңде, өзүң үйрөтүп, окутуп, аларды бутка тургузуп койсоң, сенин акыретиңе пайда болот. Анын акчасы да четке чыкпай Кыргызстанда калат. Жана сый урмат пайда болот. Ошол именно ошол кесипкөй инсандардын арасында. Мына ошол нерсеге мен баардык кандай гана кесип болбосун, мен ошол нерсени үйрөткөнгө, окутканга, ошол нерсени кененирээк, көбүрөөк адам билип, үйрөнүп, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп калышыңарды мен чакырат элем. Бул өзүңөрдүн чисто жеке репутацияңарга деле, акыретиңерге деле, анан Кыргызстандын өнүгүшүнө деле, жаштарга деле баардыгына пайда. Ойлобоңуздар, мен мунга үйрөтпөй койсом, үйрөнбөй коет деп. Үйрөнөм деген адам сен үйрөтпөй койсоң, сенден башкасына барып, керек болсо заграница барып үйрөнүп келет. Мени да дал ушундай кылышкан. Качан мен ошол өзүм кесибим үйрөнүп атканда, Кыргызстанда мен атын атабай эле коеюн, канча адамга баргам. Даже 100дөн ашык адистерге барып, ушул нерсени ушунчалык кызганган. Эми
мындай адам мындай көтөрө албай турган сөздөрдү уккам. Анан айла жок, за границага барып окуп келгем. Бул нерсени баары бир окуп үйрөндүк. Ошондой эле башкалар да ошондой кылат. Азыр мен ал адамдардын дагы деле ошол жумушту кылып жүргөнүн мен байкап жүрөм. Ошол себептен бул 2 күндүк жашоодо бул жакты кенен кылайлы, акыретке сел направление бул дүйнөдө байып чирип жатышты акыретке бурайлы, көбүрөөк адамга көбүрөөк учурда көп тармактуу, акчалай болсо акчалай, акчадан алуу жетпесе билген билимибизди таратып, эгерде билим бергенге ушунчалык нәпсі жол бербей атса, ошолорду берип аткандарды колдоп, жаштарды колдоп, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп, ушул нерсени көбүрөөк адам таралып, көбүрөөк адам көрүшүнө себепчи болойлу. Бул эми болуп аткан окуя бардыгына эле тааныш, бардыгы эле көрүп, билип эле жүрөт. Эч кимге эч нерсе үйрөтпөй атат. Акчага деле үйрөтпөйт. Акчасын берсе деле эптеп бир жерин бекитип алып калат. Мына ушундай нерселерди токтотсок, Кыргызстанда өнүгүү болот. Кыргызстан өтө көп тармак боюнча бир кыйла аркада. Себеби Европа мамлекеттерин көрүп атабыз, технологиясын көрүп атабыз, же башка профессияларын көрүп атабыз. Тактап айтканда, аябай көп производство менен иштеп аткандар бар, экспорт кылып иштеп аткандар бар. Ошондой эле жаңы бир нерселерди ойлоп таап аткандар бар. Бизде ошол нерселер болбой атканы биздин ошол нерселерден аркада экенибиздин далили. Эми бунун чечими ошол ишти кылып жүргөн адамдар бизде бар. Бардык эле кесиптин мыкты адистери бар. Ошол адистер качан өзүнүн билгенин жаш муунга үйрөтүп баштайт, ошондо өнүгүү башталат. Ошол себептен кичине мындай бул жакты кененирээк кылганды, 2 күндүк жашоого көп план түзө бербегенди, колуңан келишинче көбүрөөк нерсени үйрөтүп калганды өзүңүздөргө бир сүннөт амал катары кабыл алып, ушул нерселерге бизге кошулуп, чогуу Кыргызстан өнүгүшүнө салым кошушуна бардык Кыргызстандын атуулдарын чакырам. Ошондой эле ким буну кандай уюштурушту билбей аткан болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин ушунун астына номер калтырып коем. 0778 36 80 же болбосо 223 700 900 деген номерге чалсаңыздар, биз сиздерге жеке-менчик ар бириңиздер менен телефон аркылуу сүйлөшө албасак дагы текст аркылуу кандай уюштурулганын тактаана маалымат бере алабыз. Андыктан бардыгыбыз өсөлү, өнүгөйлү, үйрөнөйлү, ошондой эле үйрөтөйлү, чогуу өсөбүз, өнүгөбүз. Бүгүнкү жаштар бул эртеңки келечек. Assalamu alaikum.